саламатсыздарбы? Арбаңыздар мекендештер, бүгін сіздерге мекендештер арасында актуалды тема салық кайтаруу процесси жөнүндө терең маалымат бермекчибиз. Алгач өзүбүз жөнүндө тааныштырып кетсек, атым Айзада, Рахат. Британия өлкөсүндө көп жылдан бери жашап, жогорку жайында бизнес менеджер адистигин аркалап, көп ишканаларда адистигибиз менен тажрыйба топтоп келебиз. Бул өлкөнүн жашоосун, кээ бир мыйзамдарды жакшы өздөштүрүп, мекендештерибизге жардам берип келебиз. Азыркы учурда жеке ишкерлик менен алектенебиз жана консалтинг компаниясынын жетекчисибиз. Кайрадан өзүбүздүн темабызга кайрылсак, көптөгөн мекендештерибиз Улуу Британияга келип 6 ай иштеп, салык кайтаруу процесси жөнүндө толук маалымат болбогондуктан же жолун таппагандыктан көйгөйлөр келип чыгып атат. Ошондуктан биз бүгүн салык кайтаруу процесси кандай болот жана кантип кайтарып алса болот, ошол боюнча түшүндүрүп бермекчибиз. Саламатсыздар. Биринчиден Улуу Британиянын салык системасы жөнүндө кичине маалымат берип кетейин. Бул өлкөдө ар бир иштеген адамдын 1 жылдык айлыгынын 12.570 фунтунан салык алынбайт. Качан гана 12.570 фунттан өткөндөн кийин 20% салык алынат. Бирок көбүнчө убакта ишке кирген адамдан 20% башынан эле алына баштайт, алдын ала. Себеби эгерде адам 30 сааттан көп иштесе, ал суммадан ашат деп 20% башынан эле алына баштайт. Ошондуктан биздин мекендештер иштегенге келгенден баштап эле салык төлөй башташат. Салык төлөнгөн жылы салык инспекциясы карап туруп, ашкан салыкты кайра кайтарып берет. Кайтарып берген процесс кандай болот? Ар бир адам ишин бүтүргөндөн кийин P45 формасын алат. Ишмер P45 формасын жиберет. P45 формада адамдын жеке маалыматы, салык коду жана канча салык төлөнгөнү жөнүндө маалымат камтыйт бул форма. Бул форманы алгандан кийин анын негизинде P85 деген форма толтурулат. P85те P45ден алынган маалымат жана башка маалыматтар толтурулуп бүтүп туруп, налог инспекциясына, салыктар инспекциясына жөнөтүлөт. Салыктар инспекциясы бул формаларды алгандан кийин 1 айдан 6 айга чейин карашат. Карап бүткөндөн кийин канча салык төлөнгөнүн көрүп туруп, кайра кайтарып беришет. Булар кайтарып бергенде салыкты акчасын түзмө-түз банкка которбостон чек аркылуу беришет. Ал чектер болсо бул өлкөнүн Улуу Британиянын банктарында гана кабыл алынат. Салык кайтаруу процесси акыркы 3 жылды камтыйт. Эгер сиздер салык кайтаруу боюнча билбей калсаңыздар, же болбосо үлгүрбөй калсаңыздар, азырда кеч эмес, биздин кызматыбызга кайрылыңыздар. Биз Англияда катталган официалдуу юридикалык компаниябыз. Буга чейин көптөгөн мекендештерибиздин салык кайтаруу процессинде иш алып барып, тажрыйба топтогонбуз. Бизге байланышам десеңиздер, төмөндөгү номерге кайрылыңыздар. Амандашканча жакшы туруңуздар. Жакшы туруңуздар.